Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, бардыгыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими тынчтык болсун. Бүгүнкү биздин сүйлөшө турган сөз адилеттүүлүк жөнүндө болмокчу. Урматтуу туугандар, оруста сөз бар го, где там нет справедливости, там и нету государства деген. Сөз бар экен. Адилеттүү мамлекет туруктуу имансыз болсо дагы, адилетсиз мамлекет туруксуз имандуу болсо дагы. Бардыгы имандуу болуп кетсе, 5 маал эмес 15 маал намаз окуп кетсе, бирөө арасында адилеттүүлүк жок болсо, содагер менен содагердин арасында адилеттүүлүк жок, бийлик менен элдин ортосунда адилеттүүлүк жок, соттордун арасында адилеттүүлүк жок, соода саттыктын ортосунда адилеттүүлүк жок болсо, ал мамлекет өзү жок болуп кетет экен да. Мехмет Султандын айтканы бар экен. Кайсы элде соттор сатылса, элдер сатылса, добуштар сатылса, ошол мамлекетте адилеттүүлүк өлөт. Кайсы мамлекетте адилеттүүлүк өлө турган болсо, мамлекет өзү кошо өлөт деген экен. Жашоодо көп падышалардын көбү адилетсиздиктен тайган үчүн өзүнүн бийлигин, байлыгын жоготкон. Адилетсиз мамлекет аягы барып, өзү туңгуюкка түшүп жок болот экен. Туугандар, исламда хадис пайгамбарыбыз айткан: эки адам туура өзүнүн функциясын аткара турган болсо, кыяматта пайгамбарлар менен чогуу тирилет деген. Мугалимди айткан жок, атаны айткан жок, апаны айткан жок, устазды айткан жок, кимди айтты? Адилеттүү падыша. Падыша адилет такка отургандан кийин адилеттүү болуш өтө кыйын экен. Бирок өзүнүн функциясын Алладан коркуп, туура чечим чыгара турган болсо, адилеттүү чечим чыгара турган болсо, ал кыяматта пайгамбарлар менен чогуу тирилет деди. Содагер акчасы көбөйгөндө, байлыгы көбөйгөндө бул адилеттүү чечим чыгара албай калат. Партнерлор менен адилеттүү чечим чыгара албай калат. Инвесторлор менен адилеттүү чечим кыла албайт. Бул эмне акчанын баягы кулу болуп калган кезде адилеттүү чечим чыгара албай калат экен да. Бирок иманын бекем кармап, адилеттүү чечим чыгарып, адилеттүү бөлүшүп, партнер менен адилеттүү бөлүшүп, ишкерлер менен адилеттүү бөлүшүп, ишкерлердин адилеттүү акчасын, ишине караша акчасын бөлүп берип, өзүнүн функциясын туура так аткара турган болсо, кыяматта пайгамбарлар менен чогуу тирилет экен. Мамлекетти башкарыштын дагы бир жолу бул адилеттүүлүк эле, справедливость, башка жолу жок экен туугандар. Аллах Таала баарыбызды адилеттүү болгонго насип этсин. Бийликте отургандарга, сотто отургандарда, башка жакта, содагер жактагы бардыгыбызды Аллах Таала адилет болууга алып келсин. Адилеттүү мамлекет гана өнүгөт, адилеттүү гана содагер өнүгөт, адилеттүү гана сот болсо, чечим болсо, ошондо инвесторлор келет, башка өлкөдөн келип чоң курулуштарды курат, алар ишенип келет. Себеби эмне? Мамлекетте адилеттүүлүк бар да. Адилеттүүлүк жок болсо, эч ким келбейт экен туугандар. Ошон үчүн Аллах Тааланын дагы бир аты бар. Аллах Таала адилеттүү чечим чыгарат. Бул жашоодо каалагандай жашасаң жаша, бирок барганда сени жөн эле тозокко тыгып койбойт. Сенин кылган амалыңа жараша эсеп кысап кылып туруп, сени эгер тозокко киргизе турган болсо, адилеттүү түрдө сенин кылган амалыңа жараша чыгарат. Чечим бейишке киргизе турган болсо, өзүнүн мээрими менен сени бейишке киргизет. Ошон үчүн туугандар, адилеттүүлүк бул жашоодо дагы, бизнесте дагы, байлыкта дагы, бийликте дагы, исламда дагы орду өтө чоң. Адилеттүүлүк боюнча айта берсек, албетте сөз түгөнбөйт. Аллах Таала баарыбызды адилеттүү чечим чыгарып, адилеттүү инсан болгонго насип этсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.